Чолпон Ата шаар мэриясы быйыл жаз айларында эле бул жайларды алуу боюнча билдирүү берген менен талаптар аткарылган эмес. Ошол убакта 20га жакын соода түйүндөрү, тамактануучу жайлар алынган эле. Ал эми калган ишкерлерге, жергиликтүүлөргө быйыл жайкы эс алуу убагы бүтөөрү менен алуу талабы коюлган. Бирок эч кимиси бул талапты аткарбагандыктан мэрия чоң техниканын күчү менен түрттүрө баштаган. Бул аракеттер башталары менен жергиликтүүлөр чогулуп, сентябрь айынын аягына чейин убакыт сурашкан. Бул жерде 5 жылдан бери кафе иштетип жүргөн Бакберди Болотбековдун айтымында жайкысын бизнес жүргүзүү үчүн $20,000 тегерегиндеги каражат жумшаган. Эми чечим чыгып, жалпы жумуш жүрүп жаткандан кийин макул болуп, жеңил конструкциясын алып кетип жатат. Бирок жергиликтүү бийлик ишкерлерди дагы туура түшүнүп, кайрадан жер бөлүп берсе деген үмүттө турат. Жакшы иштеп жүргөнбүз. Азыркы жаңы закон боюнча бул жактын баарын демонтаж алгыла деди. Ушунчалык менет кетиргенбиз, ушунча күч кетиргенбиз. Азыр ушуну кайра бузуп атабыз да. Менин оюмча, чынында эле бул жакта алган туура, бирок бизге кетирген менетибизди дагы актап, бизге да кийинчерээк жардам берсе жакшы болот эле. Кандай жардам? Жер боюнча бизге ылайыктуу жер берип, бул жактан бытырабай аз эле адамдар калтырып, бүт баарын бир дизайнда кылып, ошондой кылса элге да жагымдуу болот болчу, келген конокторго да жагымдуу болот болчу, анан бизге дагы ыңгайлуу болот болчу. Азыр байкалып тургандай көпчүлүк көл жээги таштандыга толуп, пляждар тазаланбай турат. Эс алуу убагы бүтүп, акча таап алгандан кийин көл жээгине көңүл кош мамиле жасап, баарын таштап кетебиз. Көңүл буруп, көпчүлүк барбаган пляждар эмки жылдын май айына чейин ушундай абалда жатат. Шаар мэри Данияр Сатаровдун айтымында бардык көл жээктери соода түйүндөрүнөн арылып, бирдей атайын жасалган дизайны менен курулат. Мында негизинен экологиялык талаптар, тазалык сакталат. Бардык жасала турган нерселер өнүккөн өлкөлөрдөгү шарттарды эске алуу менен курулат. Ал эми бул көркөлөр менен алыс жакындан келген туристтерди суктандыра албайбыз, дейт шаар башчысы. Азыр мындай иш-чаралар биздин жалпы Чолпон Ата шаарынын аймагында болгон турат. Чолпон Ата шаарынын аймагы баягы прибрежный зонасы 28 километрди түзөт. Азыр биз шаардын өзүнүн шаардык пляжында мындай иш-чараларды жеке ишкерлер менен баштап турабыз. Мындай нерселер бүт биздин аймагыбызда болот деп айтып кетсем болот да. Эң биринчи ирет тазалыкка көңүл буруш керек болуп атат. Себеби дегенде мына тазалык таштандылар көл жээгине ташталгандан кийин ушу экологиябызга зыян келтирип атат да. Эгерде биз ушу соода сааттык түйүндөрүн бардыгын көлдүн аймагынан алыс жерге алып чыгып кетсек, бул жерге келген туристтерге дагы ыңгайлуу келип эс алып кетишет. Эч кандай мындай башка нерселер жок да биякта. Тазалыкка көңүл буруу максатында, экологияны сактоо максатында ушундай бир чараларга барып атабыз. Соода түйүндөрү, кафелер жана башка курулмалар сентябрь айынын 30-уна чейин алынып бүтүшү керек. Алып кетпегендердики түртүлүп буздурулат. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.